Менде мындай суроо укук коргоо органдарга. Тергөө бөлүмдөр бар, эки укук коргоо органында болгону 13 кылмыш тергелип атыптыр. Анын бирөөсү ГКМБ тарабынан. Менде суроо мындай да, ГКМБдыкын түшүрдүк, булар 22-жылы козгошуптур. Биздин токтомдон кийин козголдубу 12 кылмыш? Урматтуу зам министр. Элмирза Ракиевич, бул токтомго чейин козголгон иштер болчу булар. Ошону тактап айтып коюш керек да. Хорошо. Ол 13 кылмыштын бир кылмышы ГКМда тергелип атканында 1 жылдан өтүп калды. Жооп бериңиз. Должностуңуз кандай? 1 жылдан ашып калды тергелип. Должностуңуз кандай? Бөлүм башчысы. Башкармалыктын бөлүм башчысы. Тергөө бөлүм башчысы. Хорошо. А эмнеге мынчалык созулуп кетти? Тергөө боюнча биз аудиттин жыйынтыгын күтүп, Хорошо, түшүнөлүк. түшүнөлүк. Тиги ЭМУда 12 кылмыштан болгону экөө кетиптир, тиги сотко. 5өө кыскартылыптыр. 5өө эмненин негизинде кыскартылды? 5 иш кыскартылган, 5өө кылмыштын курамы жок деп кыскартылган иштер. Жыйынтыгы кандай болду анда? Мыйзамсыз козголгон болуп калабы? Бул арыздар менен козголгон, баягы РПП кезинде бизге арыз түшөр менен факт катталарды. Жоопко тартылганбы бирөө жарым? Жок, бул 5 кылмыш боюнча эч ким жоопко тартылган жок. 5 кыскарган кылмыш боюнча эч ким жоопко тартылган эмес. Жок, тартылбай кыскарды. 2 кылмышы жоопко тартылып сотко жиберилген. Тиги 5 токтоп турган кылмыш эмне издөөгө жарыяланып токтолуп турабы? Же экспертиза дедиңиз, ошонун жыйынтыгын күтүп. 5 кылмыш боюнча бухгалтер, 2 иш боюнча бухгалтердик экспертиза жүрүп атат. Соттогон техникалык. Экөө боюнча, үчөө боюнчачы? Үчөө боюнча граждандык боюнча алып жаткан жердин кимдики экен деп гражданский сот болуп атат да. Ошонун соттун чечимин чыгарып берсе, Ошонун негизинде силер токтотуп койдуңуз. Ошону бака биз жердин ким ушу турабы тура эмес, соттун жерди кимдики тура дегенде, жер кимдиктен бирөө 7-9 мүлкү тапсын берип атат, сотко бул биздики деп. Айыл өкмөт жок, бул биздин жер деп берип атат да. Ошону тактап беришти бизге, анан кийин ошого жараша дальше чечим кабыл алабыз. Граждандык сот болуп атканда кылмышчы токтоп турат деген мыйзам барбы, жокпу? Да, Элмирза Ракиевич, бизде баягы кылмыш билесиз, кылмыш ичинде баягы көп суроолор болот. Ал жерден тем более бул мүлк боюнча анан бул жердин. Мен билем, тиги кылмыш козголгондо эле дуарыз менен кайрылып коюшат, анан граждандык иш болуп атат деп, баягы кичине шылтоораак болуп калбайбы дейм да. Мен мисалы үчүн андай мыйзамды билбейм. Граждандык иш жүрүп атканда кылмыш токтойт деп. Кылмыш өзүнүн катары менен кете бербейби? Элмирза Ракиевич, бул иштер баары тең баягы РПП кезинде баягы по факту эле козголгон иштер, баягы РППга түштү, козголуп саналган иштер да. Анан состав баары жок деп козголгон эмес, мында текшерүү үчүн козголгон. Ошон үчүн 5өө кыскарып кетти, 5өөнчү. Az граждандык иш менен тиги утулуп калышса, демек бул иштер да кыскарат экен да. Эгерде бул граждандык бизге апеллять берсе, кимдики экенин эле ошого чечим чыгарып берсе, ошо күчүнө кирсе, уже андан дальше Терс жыйынтык чыкса, ал иштер да кыскарат экен да. Эгер терс жыйынтык чыкса, кыскарып кетет ооба. Күтүүнүн максаты ошол болуп калбайбы? Элмирза Ракиевич, бул иштерди биз көзөмөлгө алып атабыз. Азыркы иште мына 5 айда өткөн кылмыш иште да токтогон боюнча дагы турат. Генеральный прокуратурадан биздин мени макул түшүндүм. Биздин тиги жогорку кеңеш токтом чыккандан кийинки козголгон иштер барбы? Бизде андай иштер жок, токтом чыккандан кийин. Биздин токтом кечираак чыгып калган экен анда. Биздин токтом боюнча кылмыш иштер козголбоптур да, туурабы? МВДда жокпу? Үмүт айым туура айтты же туура эмеспи? Андай кылып бөлгөн эмеспи, бирок токтом чыккандан кийин бөлүш керек да, токтом. Жок, до конца жок. Бизге мисалы үчүн азыр туруңуз, мен суроом. Бизге мисалы үчүн кызык. Биз токтом менен чыктык. Шайлоо Карыбекович иштеген комиссия иштеди, ишти дагы эле алып барып атат. Жыйынтыгы менен эмне мындай иш козголбой, баарыңар айыптасыңар, ооба туура эмес болуп атат, профсоюз туура эмес иштеп атат, туура эмес бөлүшүп атат, туура эмес жеп атат, туура эмес берип атат деп. Ошон үчүн бизге кызык, силер го бөлбөпсүңөр. Менден сураңыз, бөлүп коюңуздар. Биз азыр комиссиянын тиги жумушун узартабыз, менимче, Шайлоо Карыбекович. Азыр мен жана тактамамда ошол комиссиядан токтомдон кийинки маалыматты бердим да, жанагы мен өзүмдүн маалыматымдачы. Кылмыш иштерин болсо бөлүп берелик, бөлөбүз. Элмирза Ракиевич, мен кечирип турайын, бир иш бар экен, мына 1 октябрда козголгон, мен адашып алыптым. Биринчи ошо комиссиядан козголгон, мына жаңы. Ошону таап албай айтпайм, ошону качан айтат экен деп. Айтып бериңиз, ошо кайсы кылмыш иш?
Бул кылмыш дөбөлүү айыл өкмөтүнүн кызматтан адамын кызматка алган пайдаланып мүнүшкөр балдарын эс алуу алагердин агроэнергия комплексин жана айыл чарбасына. Ana şu bu toktogон кылмыш ишке киреби же? Жок, бул жаңы козголгон иш, бул тергелип атат азыр. Действующий. Действующий иш. Производство нарында. Айтпадыңыз кана бул анда 13-чү кылмыш болобу бул? Ооба 13-чү болот болот. Рахмат, түшүндүм. Мен анын тиги Марисанна мен тиги сунушту айтып кое берейин эми мындай. Биздин көзөмөл комитет деп коюпсуңар биздин комитетке. Дагы бир эки комитетке көзөмөл коюшуңуздарды суранып берем. Кийин добушка коюп коесуздар. Чоң рахмат. Мен үчүн түшүнүктүү.